Саламатсызбы Темирлан байке, кош келипсиз. Биринчи Кыргызстан ишкерлеринин биринчи форумуна. Өзүңүздү биринчиден таанытып, анан ушул форум жөнүндө өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып кетсеңиз. Мен Сарлыкбек Уулу Темирлан. Өзүм ушул Турциядагы Хажитеп университетинен, анан кийин Анкара университетинен 2 университетти бүтүргөм. Жогорку билимимди ушу Турциядан алгам. Азыр Кыргызстанда жаш деген ишкерлердин ассоциациясынын башкаруу кеңеши мүчөсүмүн. Ошонун атынан келип катышып атам ушул Кыргызстандын ишкерлик курултайына. Бул курултай менин оюмча аябай пайдалуу болот деген үмүтүм бар. Эмне үчүн дегенде мен Кыргызстанда ишкерлик деген акыркы 20 жылдан кийин эле чыга баштабадыбы? 20 жылдан кийин чыкканы менен бирок Кыргызстанда ишкерлик деген түшүнүк дагы пайда боло элек да. Бирок тарыхка карасак Кыргызстанда ишкерликтин эң туура маңызы, эң туура мыйзамы илгери болгон экен да. Мисалы үчүн илгери кыргыздар дыйканчылык менен, анан мал чарбасы менен эмгектенген эл болгон да. Анан кийин ошо бир ыр бар экен, айтым деп коет мунучу. Кыргыздар дыйканчылык кылганда, эгин эккенде айтым айтып, ырдап, ырым кылып, анан кийин эгин экчикен да. Мисалы үчүн бул айтымда мындай сөздөр бар. Эгин эгип атканда бул мына септи муучтап, жылуу жерден орун тап. Бул кедей кембагалга, бул сураган кишиге, бул карыларга, бул асманда учкан куштарга, карышкырга, коёнго, жаныбарга деп ырымдап туруп, анан эң артында бул мага, бала бакырыма деп туруп, анан эгин экчикен да. Эгин эккенде бүт баардык жаратылышта жаныбарлардын баардыгын ырыскысына ырымдап, өзүнүн айлана чөйрөсүндөгүлөргө ырымдап, анан кийин өзүнө, үй бүлөсүнө, бала бакырасына ырымдап эгин экчикен. Анан эми азыр ишкерликтин мыйзамы дегеним бул да. Ишкерлик эмне? Ишкерлик бир ишти кылып, ошол иштен түшкөн пайдасы менен иштеп аткан жумушчуларга жакшы жашоо шартын сунуштап, андан тышкары мамлекетине салыгын төлөп, ал салык менен кары-картанга, жаратылышта башка жаныбарларга, экологияга деги эле бүт айлана чөйрөнүн баардыгынын ырыскысы салык аркылуу кетет да. Ошонун баарын берип, анан эң аягында анан кийин өзүнө калган акча менен өзүнүн жашоо шартын жакшыртуу бул ишкерлик экен да. Анан мындай түшүнүктү Кыргызстанда акыркы 20 жылда бул түшүнүккө да жете элек. Муну ким жеткириши мүмкүн? Муну чет өлкөдө жүрүп келген, чет өлкөдө башка ишкерлик менен аралашып көргөн жаштарыбыз ошолор көрүп, ошондой түшүнүк менен жаңы бир ишкерликтин жаңы бир кадамына барат деген ойдомун да. Бул да ошонун алгачкы кадамы болуп, Стамбулда алгачкы кадамы ташталып деп ошондой түшүнүгүм бар.